күндө сот. Мен ойлойм, президенттик конституцияны эл кабыл алса, эл чечиш керек буну. Эл кабыл алса, анда президент аткаруу бийлигинин башчысы болот. Бюджетке өзү жооп берет, социалдык тармакка өзү жооп берет, коопсуздукка өзү жооп берет. Буну колдош керек. Ошол эле учурда башка сотту көз карандысыз кылыш керек. Кандай гана сөздү мен тарапты сүйлөгөн жок. 2017-жылы. Мен үчүн бул өтө кыйын болду. Мен болсо 1-2 жыл сыртта жүрдүм. 1 жылдай жиним келди. Адан кийин нары ойлоп, бери ойлоп мен ойлодум. Ал кишиге таарынганда, ал кишиге мынтип эметкенде мен жашоом оңоп кетпейт. Кыргызда жакшы сөз бар, айкөлдүк деген сөз. Биз болсо мындайча айтканда дүйнө жүзүнө салыштырма кичине гана калкпыз. Биз кечиримдүүлүк билишибиз керек. Адам өзүнүн катасын сезсе, сезбесе, аны болсо Кудай өзү ордуна коет го дейм. Ал киши болсо менен бир топ жолу кечирим сурады. Ачыкта кечирим сурады. Анан бул жолу жолукканда да бир топ көйлөрдүн арасында кечирим сурады. Менен чоң ката кетти. Туура эмес сүйлөдүм, туура эмес иш кылдым, туура эмес кадамдар болду деп тур. Президенттик шайлоого баруу, мен ойлойм, бул талапкер, мамлекеттин башчы болом деген талапкер өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек. Келиш бир кетиш, Кыргызстанда көрүп атабыз кандай кетиштер болуп атканын. Мен ойлойм, жакында элим угат, мен өзүм оюмду айтам. Азыр эле айтсаңыз болбойбу? Эми буну ойлонуп туруп бир аз убакыт керек, себеп дегенде мен акылдаша турганда республикалык тобум бар. Мындайча айтканда кеңешип туруп, анан кийин болсо бир бармагыбызды кезип туруп, анан кийин чечимди айтабыз, Кудай буйрса.